Бирок дагы да цирктин айланасында тымызын иштер жүрүп жаткандай. Интернетте жанагындай чыга баштады. Бул ушундай аферисттер, мошенниктер тиги бул депчи. Мага эч ким андай чыккан жок. Айтпа турбайм, алар менен байланышымда жок. Бишкекке эч кандай Москва циркке келбейт. Очень трудно определить, какого качества это артисты, кто эти люди. Елді, конечно, алдап атпайм. Москва цирк деп коюп, арга жерден артистердин аныкын. Ну, извините, я вам это представлять не буду. Для какой цели вам это нужно? Зачем список артистов? Мага деле жакпай эле келип биздин жарандарды, например, алдап. Буга чейин мамлекеттик цирктин айланасында бир топ ызычуулар болду. Директори кызматтан кетип, башкасы келди. Буга ички интрига жана мекеменин мышык ыйлай турган абалга жеткени себеп болгон. Дегени мындагы артисттерге жана жаныбарларга шарттар түзүлбөй жатып, ичи казиного айланып кеткен учурлар болду. Мындай жосунсуз жорукка президент Садыр Жапаров өзү аралашып, жакшы эле жөнгө салгандай болду. Мунун аркасында бүгүнкү күндө мамлекеттик циркте толугу менен ремонт иштери жүрүп жатат. Бирок дагы да цирктин айланасында тымызын иштер жүрүп жаткандай. Дегени Москвадан артисттер келет дешип, ошол эле учурда ушул жерде иштеген кызматкерлерди концертке тартып, акча тапмакчы болгондор чыгып жатат. Кантип, кандайча десеңиз, анда сөз башынан болсун. Жаңы жылдын алды менен Бишкек шаарына Московский цирк келет экен деген жарнамалар таркап жатат. Мындай жаңылыкты шаарыбыздагы көрнөк жарнак илинген жерлердин баарынан көрүүдөбүз. Соц тармактарды айтпай эле коеюн. Instagram, Telegram, Facebook деги койчу баарына тарады. Билет баасы 600 сомдон 2000 сомго чейин экен. Ооба, сиз мындай жаңылыкты угуп кызыгышыңыз мүмкүн. Анткени жарнамаларды көрүп, Россиянын атактуу мамлекеттик цирк оюнчулары келет экен деп каласыз. Көрсө андай эмес экен. Сөз болуп жаткан Большой Московский цирктин жетекчилиги бул маалыматтарды жокко чыгарып, фейк деп атады. Этому Большому Московскому цирку эти люди не имеют. Поэтому я бы предостерег зрителей, попросил бы внимательно относиться к афишам и не рассчитывать на то, что это цирк, руководимый мной и моим братом. Еще раз повторю, очень трудно определить, какого качества это артисты, кто эти люди. Поэтому я лишний раз акцентирую, что к нам это отношение не имеет. Ооба, эмне болуп кетти деп түшүнбөй калышыңыз мүмкүн. Ошол үчүн Кассир кейжиге чыккан афишага көңүлүңүздөрдү бургум келет. Бул жерде Бишкек бизди тосуп ал, Московский цирк деген лозунг жарыяланып турат. А бирок ал жерде уюштуруучулар, режиссер ким экени жазылган эмес. Ал тургай кайсы артисттер келип катышаары да көрсөтүлбөй турат. Алардын сүрөтү да жок. Алыстатылган белгисиз артисттердин сүрөтүн пайдаланышкан. Бизге кандай реклама өзү организатор келет, бизге айтат, "Мону сатып атам" дейт. Ошону эме кылат, биз ошо боюнча кетире беребиз рекламаны. Негизи бирок сунуштадыңыздар беле ушулар көрсөтүңүздөр катышуучуларды? Ооба, сурадык катышуучуларды бүгүн беребиз деди. Бүгүн беребиз деди. Продюсер жана режиссер ким, мисалы, ошолордун да аты жөнүн? Список беребиз деди. Рекламага бирок жарыяланган жок булар, Жарыяланган жок. Мына ушундай жарнамалар таркап жаткандыктан Москванын мамлекеттик циркке атайын билдирүү тараткан. Анда алар кайсы бир топ биздин атыбызды жабынып, Бишкекке шоу-концерт өткөрмөкчү болуп жатышыптыр. Буга биздин эч кандай тиешебиз жок. Бир да артистибиз Кыргызстанга барышпайт. Ал күндөрү башка жакта пландалган иш-чаралары бар экенин айткан. Ошону менен катар Большой Московский цирктин атын жабынгандарга чара көрүүнү өтүнүшкөн. А вы обращались к нашему Минкультуры или еще правоохранительным органам? Мы просто написали письмо в Министерство культуры, сказали, что мы к этой программе не имеем никакого отношения, а вы уж там сами как-нибудь разбирайтесь. Жогорудагы даттанууларга экинчи тарап эмнегедир өз учурунда жооп кайтарышкан эмес. Пландалган иш уланып, жарнамалар таркап, билеттер сатылып, кадимкидей даярдык жүрүүдө. Декабрдын 20-сынан 22-сине чейин шоу өткөрөбүз деп Кожомкул спорт сарайында ижарага алып коюшкан. Негизи бул жерге циркаштардын оюн көрсөтүүсү үчүн шарттар жок. Башкача айтканда коопсуздук жагынан талапка жооп бербейт. Бирок ошондой болсо да тобокелдикке салып өткөрөбүз деп жатышыптыр. Ушул жерден айта кетейин, уюштуруучу катары көрсөтүлгөн Владимир Кириллов Россиянын жаран экен.
коопсуздук боюнча маселе кандай болуп чечилди? Коопсуздукту азыр сиздер мисалы дворец спортта тиги циркке эч кандай талаптарга жооп бербейт. Жанагы илип ойнош керек, тигиниш керек. Жок, биз аны айттык да. Эмне деди? Аны айттык, биз андайды уруксат бербейбиз дедик. Биз только сахнанын үстүндө гана оюндарга уруксат бердик. Сахнанын үстүндө гана. Ал крышадан түшүп, там гимнасттар ойноп, тигиндей мындай деген жок. Эгер бул окуя тереңдешип кете турган болсо, концертти жокко чыгарып коюуга даярбыз деген спорт сарайынын кызматкерлери интернетке чыккан маалыматтар боюнча кабардар экен. Акча жасоо үчүн алдамчылардын аракети болуп жүрбөсүн деп концерттин уюштуруучуларына чыгып төмөндөгүдөй жооп алышкан. Анткени алар бизге келди. Циркта ремонт болуп атыптыр. Биз ушу жаңы жылдык иш-чара балдарга тартуулашыбыз керек деди. Андан кийин эле жанагындай интернетте жанагындай чыга баштады. Бул ушундай аферисттер, мошенниктер тиги бул депчи. Мен аларга чалдым. Десем, биз никакой эмеге большой московский циркка эч кандай эмебиз жок деди. Биз ошол илгерки мурун иштеген артисттер өзүбүз чогулуп ушундай гастролдорго чыгабыз деди. Ветерандар да отабы. Эми кандай жанагындай жумушу жок, өзү жана азыр эми гастролдо көп да частниктер чыгып кетет. Эгер мо иш-чара эгер ушул действительно болсо, мисалы мага деле жакпай эле да. Например, бирөөнүн атын коюп алып, реклама кылып, анан бир акча табуучу. Бул мага деле жакпай эле. Келип биздин жарандарды, например, алдап. Муну биз азыр кайрылуучу жерге кайрылабыз. Эгер действительно мондай болсо, биз муну ошо кагаздын негизинде токтотуп койсок болот. Отмена кылып. Московский цирк деп афишага жарыяланып концерт өткөрмөкчү болгон Владимир Криловго байланышка чыктык. Айтымында ар кайсы жерден топтолгон артисттер келет экен. Бирок алардын кайсыл циркте иштей турганын айткан жок. Ал тургай тизмесин, аты жөнүндө айтпай койду. Мындан улам бүдөмүк ойлор жаралбай койбойт. Баса, эң кызыгы кыргыз мамлекеттик циркинин артисттери да катышат деди. Болгондо да катышуучулардын тең жарымы кыргыз циркаштары болорун айтып жатат. Именно они писали, что именно вот московский цирк, вот это название нельзя нигде использовать, я так поняла. Мы потом, смотрите, мы с ними связались, у нас непосредственно ребята с кассирки EG связывались. У нас была, да, небольшая ошибка, вот, наверное, первые 3-4 дня у нас висело, мы что-то даже об этом не подумали, написали большой московский цирк. Потом мы посмотрели, ну, знаете, если честно, без левых там, то есть, как бы, как объяснить? Без подоплеки. Потом мы написали в госцирк, объяснили, что, ну, скажем так, ребят, то есть мы не используем ваш бренд и так далее, и тому подобное. Они говорят, ребят, у вас написано большой московский цирк, а большой это бренд. Это вот первые 2-3 дня, наверное, когда они вывезли, мы все это описание, именно слово большой мы потом убрали. Исправили, да, афишу? Да. А список, список артистов можно у вас узнать, вот артисты? Что еще раз? Список артистов. Ну, извините, я вам это предоставлять не буду. Для какой цели вам это нужно? Зачем вам список артистов? Ну, чтобы кто будет выступать, если есть ли знакомые. Блин, там, ну вы с какой целью вообще интересуетесь? Можете непосредственно зайти, перейти на наш сайт, кассирки EG непосредственно, посмотреть там список артистов, которые будут принимать участие в нашей программе. Без проблем. У нас информация в открытом доступе. Переходите по ссылочке кассирки EG, набираете Яндекс, там все будет. А наши артисты будут выступать с вашими? Да, будут. Пару человек тоже ваши будут. 50 на 50 будет? Как там? Если... Ну, примерно. Мы до конца не знаем. Мы вот сейчас до конца разбираемся с артистами. Примерно, да. Плюс-минус ваши ребята у нас тоже будут присутствовать, в том числе, потому что мы до конца разбираемся. Кто-то уезжает на контракты за границу, кто-то что-то как-то. В том числе, да, будут присутствовать. А вы гражданин какой страны? России. Ал эми кыргыз мамлекеттик цирктин жетекчиси болсо, кыргыз артисттери катышпай турганын айтып жатат. Анткени ички устав ушундай дейт. Тагыраагы мамлекеттен айлык алып жаткан артист жеке менчик цирктер менен иштешүүгө жол берилбейт экен. Бирок ошондой болсо да айрым кызматкерлерге сунуштар түшкөнүн билдирди. Ана биздикилерден мага чыгып атышат. Бир 3-4 группаны катыш бергиле дегендей кылыпчы. Кимдер чыкты сизге? Катыш берүүсүн суранып. Так. Думанаев
Булар жана чет мамлекетте иштеп жаңы келишкен. Мага кече ошолор гана суранды да болгону. Туманаев Берден Нурик деген жигит ошол экөө иштеп жүрөт да, үчөө. Ошолор гана кече мен собрание өткөзгөм, ошондо ошолор гана суранды менден. Катышсак болобу деп. Анан эми аны график менен азыр тиги режиссердун менен байланышкыла дедим. Ал Туманаев бияк цирктин кызматкери. Жок, сизге айтпадыңызбы жогорудачы? Мага чыгышып ушундай бир 3-4 номер аткарып берүүсүн суранып атат. Эгер репетиция убактылар болсо мен жөрүүгө мындай даярмын дегендей кылдыңыз да. Кимдер сизге ошентип кайрылды? Ошол айтып турбайм жана Думанаевдер гана кайрылды пока. Ага чейин просто жок, тиги жактын организаторлору кайрылдыбы? Жок. Чыккан жок. Туманаев эмне деп конкретно сурадыңыз да? Кимдер алар? Эмне болгон адамдар деп сурадыңызбы? Жок, билбейм. Мен алардан сураган да жокмун. Ушундай частный эмелерге сиздин сотрудниктериңиз катышканга кандай эмеси бар? Барбы мүмкүнчүлүк? Же такыр жокпу? Ушундай частный уюштуруп атпайбы, Шапито, Аркөрки, азыркы мисалы. Мамлекеттик циркте иштеп аткан кызматкерлер катышканга укуктары барбы? Укуктары жок. Биздин өзүбүздүн программа бар да. Сиздин ошондо сотрудниктериңиз катышабы бул шоуга? Катышпайт. Эми ал Московский циркте атпайбы? Эгер катышып калсачы сиздин артисттериңиз? Катышса, практика практикуется. Мага эч ким андай чыккан жок. Айтпай турбайм. Алар менен байланышым да жок. Биздин чыгармачылык топ сунуш түштү делинген мамлекеттик цирктин оюнчусу Дубанаевка да байланыштык. Ал Московский цирк деп аталып жаткан концертке катышууга сунуш түшкөнүн айтты. Эгер кеңешме уруксат бере турган болсо, катышаарын да жашырган жок. Iya. Как худсовет утвердят, так и будет, там и будет известно. Худсовет уруксат берсе барышыңыз мүмкүнбү? Ну да. Значит, 20-сына катышат экенсиз анда. Ну посмотрим, как будет там. Канан жанагы мен билейин дегеним, сиз ким менен договор түзүп атасыз, кимдер сизге чыкты байланышка, ошону билейин деп атам мен. Да? Ну, это уже конфиденциально будет, пускай. Мындай айтканга болбойбу, э? Кыргыз эле жарандарбы, биздин эле өзүбүздүн эле уюштуруучулар бекен, аттары кимдер? Ооба, өзүңүздөр уккандай биринин сөзүнө бири каршы чыгып жатышат. Уюштуруучулар кыргыз цирк артисттери катышат десе, мамлекеттик цирктин жетекчиси катышпайт деп жатат. Бул бар болгону көз боемочулук экенин эксперттер айтууда. Мындай схемалар 5-6 жыл мурун эле башталганын, буга кимдер кызыктар экенин эл артисти Манат Эшимбеков ачыктап берди. Уюштуруучусу Россиянын жараны экен. Бул подставной кишилер жана. Элди, конечно, алдап атпайм. Москва цирк деп коюп, арга жерден артисттерди мен жаңы эле айтпадым азыр эле. Бул азыр бар любой жерден звонить этсең 3 московский цирк, 3 мисалы эмеге Запашный же Никулин же болбосо Росска цирк этсең бирөөнөн да ошондон тиги артисттердин бирөөсү да келген жок. Булар арасында свободный артисттер бар азыр, ошолордон алып келишет берге болду. Анан атын жазышат, кыргыздын артисттерин кошуп алышат, чөнтөк акчаны урушат болду. Бул если иштетсе, значит биздин өзүбүздүн кыргыз цирк иштетиш керек болчу. По идее. Анан кыргыз циркине ошо акчанын баары кыргыз циркине түшүш керек болчу. Булар болсо частниктерге түшүп атпай акчанын баары эле. Анан кийин биздин Министерство культуры почему ошого чейин ошолордун допускает? Директор цирка. Это же их интерес уже. Жогоруда айтылган маалыматтар боюнча Маданият министрлиги эмне иш кылып жатканына да кызыктык. Анткени бул ызычуу дээрлик 1 ай мурун башталып, соц тармактарда чоң талкууга жол ачкан. Себеби алгачкы афиша Большой Московский цирк келет деген аталышта илинген. Ал кандайдыр бир себептер менен 3 күндөн кийин жөн гана Московский цирк деп өзгөртүлгөн. Муну концерттин уюштуруучусу да мойнун алды. А бирок эмнеге бул окуяга Маданият министрлиги өз убагында чара көрүп чекит кое алган эмес деген суроо жаралат. Жок, сиздер кандай аракетке барасыздар? Биз эң биринчи биздин аракетибиз айтып жатпайбызбы? Ошо өтө турган жайга биз өзүбүздүн катыбызды жөнөтүп атабыз. Ал катта эмнелер камтылат, кандай маани? Ал катта мындайча айтканда Москвага, то есть Бишкекке эч кандай Москва цирке келбейт. Бул силерди жалган маалымат менен камсыздап жатышат. Мындайча айтканда Москва цирк эмес, сиз кимдер менен иштешип атасыңар, такташыңыздар деп.
Эгер алар ага карабай сиздердин жөнөткөн катыңыздарга карабай өткөрө турган болсо кандай болот? Анда ошо өткөргөндөн кийин сүйлөшөбүз. Чаралар колдонуп калышы мүмкүн. Колдонуп калышы мүмкүн, себеби биз ойлойбуз бүгүнкү күндө Москва циркада жөн эле калбайт болуш керек. Себеби алар бизге расмий түрдө кайрылуу кат жөнөткөндө биз да реакция беришибиз керек, сүйлөшүүлөр жүргүзөбүз. Эгерде боло турган болсо дагы эле ошо Москванын аты менен колдоно турган болсо анда сүйлөшүүлөр жүргүзөбүз. Эгерде ал атты өзгөртүп, жок деп балким коомчулуктан кечирим сурап, эми ал уюштуруучулардын өзүнүн мындайча айтканда өзүнүн мындай совестине калтырабыз да. Сиздер уюштуруучулар кимдер экенин, кандай максатта өткөрө тургандарын мындай билдиңиздерби? Бизге азыр териштирүү иштери жүрүп жатат, териштирүү иштери жүрүп жатат. Буга чейин бизге эч нерсе деп маалымат келген эмес. Тек гана ошо социалдык тармактарда атайын маалымат ушундай чыккан да. Алдын ала маалыматтар боюнча кимдер экен уюштуруучулар? Бизде азыр андай маалымат жок, токтошуп атат. Ооба, өзүңүздөр уккандай алдыда пландалган концерт боюнча тийиштүү тараптар иш алып барып жатышыптыр. Баягы эле териштирүү иштери жүрүп жатат. Тактайбыз, кат жолдойбуз деген жооптор менен чектелишти. Анысы качан ишке ашары деле белгисиз. Башкача айтканда, мамлекеттик көзөмөлдөөчү мекемелер кайдыгер мамиле жасап жаткандай. Дал ошол себептен Нурпресс маалымат борбору бул окуянын мындан аркы жүрүшүнө да сары эсеп салып турат. Жодар Бузумов, Арген Салбаров, Нурпресс, чындыктын изи менен.